Салимакан Акылбекова Рыспай Абдыкадыров атындагы клубтун мүчөсү болгонуна 6 жылдан ашты. Ал таланттуу композитор жана аткаруучу Рыспай Абдыкадыровдун чыгармаларын аймактарга жайылтып, маданий иш-чараларга тынымсыз катышып келет. Көп жылдан берки аракети эске алынып, бүгүн төшпелиги менен сыйланды. Агабыздын ырларын чыгарып, даңгазалап чыкпай калган ырларын чыкканга аракеттенип атабыз. Көп ырлары чыккан эмес экен. Ошого чыкпаган ырларын мен аракет жасап атам. Анан өзүм дагы Түркияга барып, Кара деңиздин жээгинде отуруп, агайга ыр чыгарып келгем. Кара деңиздин жээгинде отуруп, элдин уулу Рыспай деп. Элдин уулу Рыспай эр жигити даалай ырды кыргызына берип кетти. Не себептен кыргызым терөөсүндө барктабады? Аттең арман кыргызымдын мырзасы Рыспайды. 12 сентябрь клубтун мүчөлөрү үчүн өзгөчө күн. Таланттуу аткаруучунун туулган күнүн утурлай эскерүү уюштурулуп, жарыкка чыкпай калган чыгармаларын жайылтуу боюнча талкуу жүрөт. Мындагылар аткарып жаткан жумуштарына токтолушат. Бул багытта алдыңкы болуп жүргөн мүчөлөр сыйланат. Жыл сайын Рыспай Абдыкадыров атындагы клубтун кулачы жайылууда. Студенттер, мектеп окуучулары, мигранттар учурда клубка мүчө болушкан. Бүгүнкү эскерүүгө да мектеп окуучулары Атайын Абдыкадыровдун чыгармаларынан даярдап келишкен. Белгилей кетсек, Султан Борошевдун демилгеси менен Рыспай Абдыкадыров атындагы клуб Жалал-Абад мамлекеттик университетинде окуу жайдын музыка мугалими Султан Борошев жана оончунун андан башка күйөрмандары тарабынан 1994 жылы ачылган. Жумагүл Закир кызы, Бурканбек Матов, Жаңкүн программасы үчүн.